Андан кейін bir адам намазда тұрып bir жазуды көріп қалды. Жазуды көріп оқуды, түшүндү. Егер тили менен окуп алган болсо, намазы бузулбайт. Мындай көзү менен окуп койду, намаз бузулбайт. Егер тили менен окуп койгон болсо, намаз бузулат. Мешитке бардың, мешиттин эки тарапы жазып койгон. Туурабы? Алла, Мухаммад, баягыдай аяттар жазылган мешиттин тегересинде михраптарга. Ошолорду окуган болсоң, тилиң менен окуган болсоң, анда намаз бузулат. Кыргызча жазып койгон турбат могон немелер, баягы тасбихтер, дуалар кыргызча жазылып турат. Окудуң, түшүндүң, тилиң менен айтып койдуң, анда намаз бузулат. Эгерде көзүң менен окуп койдуң, бирок тилиң менен айткан жоксуң, анда намаз бузулбайт. Намаз бузулбайт. Бирок мындай кылган макрух болот. Ошон үчүн жазууга аяк бияк карабаш керек. Аллаху акбар дегенден кийин намаз окуган адам сажда кылган жерин караш керек. Сажда кылган жерин карап турушулук бул милдет. Сажда кылган жерди караса эле адам фикрин чачырабайт. Эгер дуалдагы, михраптагы, астындагы жазууларды тили менен окуп салган болсо, анда ал адамдын намазы бузулуп калат.